Салам достор. Акыркы күндөрү Америкага Мексика аркылуу кантип барам деген суроолор көп келүүдө. Ошого байланыштуу мен бир аз интернеттен изилдөө жасадым. Ошол тапкандарым менен бул видеодо бөлүшөм. Эгерде Мексика аркылуу Америкага барууну чечкен болсоңуз, анда бул нерселерди эске алып коюш шарт. Биздин YouTube каналдарга катталып, видеолорду бөлүшкөндү унутпайбыз достор. Силер сураган суроолорго ушундай видеолорду тартканга аракет кылабыз. Ошол үчүн колдооңарды көрсөтүп, суроолоруңарды сурап тургула. Айта кетчү нерсе, ар бир адам өз тагдырын өзү чечет. Эгерде ошондой рисктерге карабай Мексика аркылуу Америкага келүүнү чечкен болсоңуз, анда ал сиздин чечимиңиз. Сизди эч ким токтото албайт. Америкага Мексика аркылуу келүүнү сунуштабайм. Америкага келүүнүн түрдүү жолдору бар. 10дон ашык визанын түрү бар. Ошолорду карап, кайсынысы туура келсе, ошолорго тапшырып көрсөңөр болот. Эң башкысы сабырдуу керек. Программага тапшырып, күткөндү билиш керек. Чыгып калса, келсеңер болот. Кошумча дагы үй бүлөлүүлөргө эң ыңгайлуу программа бул Green Card лотереясы. Ошого дагы жылыга тапшырып, үй бүлө менен Америкага келсеңер болот. Бул Америкага келүүнүн эң жеңил жана эң жакшы жолу деп эсептейм. Мексика аркылуу Америкага келем дегендерге эң керектүү инструмент бул англис тили. Англис тилин сөзсүз үйрөнүп, жок дегенде разговорный үйрөнүп жолго чыгыш керек. Себеби жолдо ар кандай көйгөйлөр болот, ар кандай ситуациялар болот. Англис тилин билген адам ошолордун баарын түшүнүп, өзү ойлонуп чечим чыгарат. Американын чек арасына келгенде дагы ал жерден бир канча суроолорду сурайт. Ошого өзүңөр түшүнүп, переводчиги жок, англисче жооп берсеңер дагы жакшы. Бара турган маршрутту түзүп, кайсыл мамлекеттен кайсыл жакка учасыңар, ал жакта акчасы кандай болот, ошол акчаны колдонуп алмаштырып алыш керекпи же доллар колдонсо болобу, өзүңөргө ошондой бир план түзүп алганыңар жакшы. Шенген визасын же Мексикага виза алышыңыз керек болот. Ал жака учуп барыш үчүн, ошол өлкөлөргө кириш үчүн вакцинация алган болушуңуз керек болот. Ошол Америкадагы эпруф болгон вакциналарды алышыңыз керек болот. Анан бараткандар ошол связь үзүлүп калбаш үчүн сөзсүз телефон алып, телефондун сим карталарын кээ бир өлкөлөрдө ошондой барып эле дароо сатып алганга болбойт. Аны онлайндан карап, алдын ала сатып алып, иштетип алсаңар болот. Жолдо маалыматсыз, телефону жок, байланышсыз калбаш үчүн. Телефонуңарга сөзсүз котормочу application'дерди жүктөп алыңыздар. Google Translator болобу, башка ал барган жакты, мисалы Мексикада испанский билбесеңер, ошол котормочу аркылуу сүйлөшкөндө өзүңөр түшүндүрүп бергендей болуп. Карта керек болот. Картаны офлайн режимде иштей турган карталарды түшүрүп, маршруттарды сүрөткө тартып, өзүңөргө керектүү маалыматтардын баарын толуктап жүктөп алгыла деп айтмакмын. Анан ошол чет өлкөгө чыкканда, эгерде алардын акчасын албасаңыз, долларды алмаштырып, ошол доллар көтөрүп барсаңыз, алышы мүмкүн. Эгерде карта болсо, анда Visa, MasterCard деген банктардан, компаниялардан карта ачып алсаңыз, ал дагы жакшы болот. Себеби жолдо эч ким билбейт кандай нерселер күтүп турат. Ошол үчүн эгерде ошол карталар болсо, көп нерселерди карта менен төлөп, ошол жагдайдан чыкса болот. Мексикага барганда, мисалы, конок үйлөрдө, гостиницаларда калыш үчүн ал жака дагы акча төлөш керек болот. Ошолорду карта менен төлөсөңөр болот. Алардын баарын онлайн аркылуу табып, ошол жакка төлөп, анан барганда кыйналбагандай болуп барсаңар болот. Эгерде ошол Мексикага туризмин деп баратсаңыз, анда турист катары кийинип, туристке окшоп жүрүш керек. Америка менен Мексиканын чек арасына барганда, ошол жерден айта турган сөздөрүңүздү, сизге керектүү маалыматтарды сөзсүз билип барыш керек. Эмнеге келдиң, эмне үчүн ал жактан келип атасың деген суроолорго жооп бергендей болуп, андан сырткары телефондорду, девайстарды ал жерде алып калса, мисалы, башыңарда ошол бирөөгө чалганга, бирөө менен байланышканга жаттап алыш керек телефон номерлерди. Анан ал жерден силерди, эгерде detention center деп коет, ошол жерге камап койгон болсо, силерди бирөө келип чыгарып кеткендей болуш керек. Ошол контакттардын баарын өзүңөр жаттап, жаныңарда алып жүрсөңөр жакшы. Ал эми ошол жактан өткөндөн кийин сөзсүз документтерди даярдоо үчүн
АКШда юристтер керек болот, адвокаттар. Алар менен алдын ала байланышып, ошолор силерди келип detention центрден чыгарып кеткендей болуп сүйлөшүп, договорлашып алган жакшы. Ал жакта сүйлөшүү аз болуп, limited болуп калышы мүмкүн. Ошого дагы даяр болуш керек. Андан сырткары ошол жерде эгерде мынча миң акча берип, анан чыгасың десе, ошол залогту дагы төлөй алгандай болуп, ошого дагы даярданып келгиле деп айтмакмын. Залогту төлөп чыккан адамдар ал жерде көп камалбай, батыраак чыкканга жардам болот. Ошондой узун жолго чыгардан мурун ден соолукту каратып, анализдерди тапшырып, эгерде дарыланыш керек болсо, ошол леченияларды алып, анан тиштерди оңдотуп чыккан жакшы. Америкада баары кымбат. Ошол үчүн ден соолукту ошол Кыргызстандан же өзүңөр жашаган жерден бир сыйра каратып, анан жолго чыккан жакшы. Кошумча эгерде Американын чек арасынан киргизчү болсо, анда формаларды толтуртат. Ошол формалар дагы англисче болот. Ошол формаларды дагы өзүңөр окуп түшүнүп, англисче толтурганга даяр болуш керек. Ошол үчүн англис тилин сөзсүз окуп, андан кийин жолго чыккыла деп айтмакмын. Себеби силер эч ким билбеген, эч ким тааныбаган башка өлкөгө баратасыңар. Башка өлкөдөн башка өлкөнүн чек арасына баратасыңар. Ошол үчүн силерге эң жакшы жардамчы бул англис тили. Англис тилин билсеңер, ошол жакта дагы жолуңар жеңилирээк болот деп айтмакмын. Ошол үчүн англис тилди сөзсүз үйрөнүп алгыла достор. Ал Америкага келгенде дагы керек болот. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, англис тилге кошумча IT үйрөнүп алгыла. IT адиси болуп келсеңер, анда дароо жумушка киргенге дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Америкага келүүнүн дагы башка жолдору бар. Посольство аркылуу ондогон визанын түрлөрү бар. Ошол визаларды да карап чыгып, сизге кайсынысы туура келет, ошолорго дагы тапшырып көрсөңүз болот. Өзүңөр билбеген мамлекетке учуп барып, анан Американын чек арасына келип, ошол жерден киргенге аракет кылган жол бул жеңил эмес. Ошол үчүн сөзсүз кандай рисктери бар экенин дагы самолетко отурбай туруп ошолорду изилдеп, башкалардан сурап, андан кийин жолго чыккыла деп айтмакмын. Себеби рискти билбей туруп кеткендер ар кандай көйгөйлөргө дуушар болушу мүмкүн. Анан бул жолду мындай экенин билгенде мен барбай эле коймокмун. Менин жашоом ал жакта эле жакшы болчу. Мындай рисктерге мен даяр эмес болчумун деп өкүнүп калбаш үчүн ошол рисктерди сөзсүз билип алып, анан чечим чыгаргыла демекмин. Өйдө да айтып өттүм. Мен бул жол менен келүүнү эч кимге сунуштабайм. Бирок өзүңөр ошол жол менен келем деп чечкен болсоңор, силерди эч ким токтото албайт. Мен жөн гана бул жерде башкалардын тажрыйбасынан ошол эмнелер керек, эмнелерге даяр болуш керек, ошолорду бир сыйра айтып силерге жеткирип коюуну чечтим. Эгерде бул видео жакса, башкалар менен бөлүшүп, биздин каналга катталганды унутпагыла достор. Дагы ошол жол аркылуу келген мекендештер менен интервью кылганга аракет кылам. Эгерде болсо, бул каналдан чыгарабыз.